Жалпы республикалык ишембилик Ош шаары менен Ош облусунда өттү. Жыл сайын өтүүчү салттык иш-чарага президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн аппараты, Ош шаарынын мэриясынын курамы, мекеме ишканалардын кызматкерлери катышты. Көчөлөр тазаланып, бактарактар отургузулду. Иш-чаранын максаты жаштарды өз мекенин сүйүүгө үндөө, жерлерде тазалыкты камсыз кылуу, ишембиликтерди өткөрүү менен атуулдук сезимдерди ойготуу, жалпы жарандардын айлана чөйрөгө болгон камкордугун күчөтүүгө жана эмгекти сыйлоону калыптандыруу. Ал арада Дубандын жазы эрте келген район аймактарында суга суу каналдары менен ички арыктарды кышы бою топтолгон таштандылардан тазалоо, оңдоп түзөө жумуштары да жүрүүдө. Ош областында жазгы талаа иштери биринчилерден болуп келет. Мына биз өткөндө тапшырма бергенбиз. Ар бир айыл өкмөттө, ар бир райондо жанагы арыктарды тазалоо иштери жүрүп жатат. Себеби дегенде эртең суу келе турган болсо, biz dıykanlarga şart tüzü berişimiz gerek. Oşoluktan her bir içki arıktar olabı, je oşol obul vatkozunun balansındagı kanallar bolabı, oşolordun bardygy kapitaldyk remonttor, oşonda ele тазалоо иштери жүрдү. Egip koyuş öz отдельно аны сугарып караш бул өзүнчө түшүктө. Булар эми негизинен сугарып өз маалында кыркып, эгерде оору жабылса дары берип карап алыш бул өзүнчө бир проблема да. Bizden bunu yaş balada kılıp, жақсына kılıp, baka özüne canına kılıp, өсүрүп алышыбыз керек та.